кайсыл учурда Куранды таштап койгон болуп саналат? Куранды таштап коюунун түрлөрү бар. Бул адам Аллах Тааланын китебин таштап койгон дегендин түрлөрү бар. Ошонун түрлөрү Куранды угуудан, унутпай укпай коюу, амал кылбай коюу, Куранда келген нерсе амал кылбай коюу. Жана Куранда келген чектерде турбоо, чектерди таштап салуу. Мисалы, адалын адал дебөө, арамын арам дебөө. Окуса да билсе да ошолорго буйругун аткарбай, тыйгандан тыйылбашы. Жана өкүмдөрүнө моюн сунбашы. Оюнда бул нерсе азыр биздин жашообузга төп келбейт деген кайсы бир деңгээлде ушундай ойлордо болушу. Ушунун баардык Куранды таштоо кирет. Ой жүгүртпөө, акыл калчабоо, Аллах Таалам айткан сөздөргө маани бербөө, үйрөнбөө ичинде. Ошондой эле Куранда келген аяттарды шыпа болот деп, ошо менен дарылоого пайдасыз деп ойлоо. Бул келген нерсе Куранда аяттар шыпа, жүрөккө шыпа, денеге шыпа. Ушунун баардыгы Фуркон сүрөсүнүн 30 аятында айткан Ибн Кайым рахимахуллах келтирет ушул аяттын тафсиринде. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Элчи айтты: "О Роббим, менин коомум бул Куранды таштап салды" деген. Ошо Куранды таштап салуунун түрлөрү деп имам Ибн Кайым рахимахуллах эскерген. Ошон үчүн Куранды адам жаттап алса дагы, окуса дагы, бирок ичиндеги буйруктарды, тыйрууларды аткарбай, Куранга өкүмүнө баш ийбей, арамын арам, адалын адал деп көрбөстөн, Куранды жашоосуна мыйзам деп тутпастан, жөн эле бир өлүктөргө окуп кала турган, ушундай бир тояштарга окуп кое тургандай көргөндөр булар Куранды таштап койгондор кирет. Куран бул үчүн түшкөн эмес, жөн эле бир тумарга чийилип калыш үчүн, өлүктөргө окулуш үчүн, же бир нерсенин ачырыштарында окулуш үчүн. Андай эмес, Курандагы биз жашообузда Курандагы келген нерселерге акыл калчап, ой жүгүртүп, түшүнүп, жашообузда амал кылыш үчүн түшкөн. Ошон үчүн алымдар айтат, Куранды адам жаттап алса дагы, ичиндеги келгендерге амал кылбаса, ал Куранга амал кылган жок. Ал Куранды таштап койгонго барабар. Бирок Куранды толук жаттабаса дагы, бирок Курандагы келген нерселерге буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып, амал кылып жүргөн болсо, ал Куранды жаттагандай деп.